Эфирде 24 сентябрь алынған жаңалықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Республикалық штаб массалық иш-чараларды жана тойларды өткөргөндөргө көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасын берди. Бишкек шаары күчтүү шаарлардын түйүнүнө кошулду. Москва шаарында кыргыз мигранттар түзгөн театр тобу алгачкы спектаклин койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев менен шайлоого даярдык маселесин талкуулады. Жээнбеков онлайн кеңешмеде шайлоо учурунда коомдук саясий абалды туруктуу сактоо, стратегиялык объектилерди коргоо тапшырмасын берди. Орозбек Опунбаев парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын биргелешкен иш-чаралар планы даярдалгандыгын айтты. Президент шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун, өлкө аймагында экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелерине көзөмөлдү күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Республикалык штаб массалык иш-чараларды жана тойлорду өткөргөндөргө көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасын берди. Көзөмөлдү жергиликтүү бийлик органдары, тиешелүү мамлекеттик органдары жүргүзмөкчү. Баш ийбегендерге айып пулдун өлчөмү көбөйтүлөт. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына таянып, айрым райондордо коронавирус менен өпкөсү сезгенгендер көп катталып жаткандыгын айтты. Бул кыргызстандыктардын бет кап тагынбай калышына жана чектөөлөргө карабай эл көп чогулган иш-чараларды өткөрүп жатканына байланыштуу. Өкмөт ишкерликти колдоо үчүн антикризистик чараларды, салыктык жеңилдиктерди кабыл алды. Бирок ишкерлер коронавируска каршы күрөшүүгө жардам берүүнүн ордуна ар кандай амалдарды жасап, адамдарды кафе-ресторандардын артындагы эшиктерден киргизип, тойлорду жашыруун өткөрүп жатышат. Ал тойлорду жана башка массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча абал өзгөрбөсө өкмөт мыйзамга ылайык башка чараларды кабыл алаарын эскертти. Алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн 3.523.532 кыргызстандык катталды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлыбекова шайлоонун даярдыктары туурасындагы маалымат жыйноо учурунда билдирди. Анын айтымында, бул 2015 жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 762.735 адамга көп. Башкача айтканда, шайлоочулардын саны 27,6%га өстү. Мыйзам боюнча шайлоочулардын эң акыркы тизмеси шайлоого 10 күн калганда жарыяланат. Улуттук банк 11 миллиондон ашык долларды сатыкка чыгарды. Маалыматка ылайык 23 сентябрда жалпысынан 11,2 миллион доллар валюта рыногуна чыгарылды. Бул аракет улуттук валюта сомду колдоо максатында ишке ашты. Улуттук банк ушуну менен сентябрда долларды сатуу боюнча экинчи ирет интервенция жүргүздү. 2020 жылдын башынан бери валюта рыногунда сатылган доллар 238,6 миллионду түздү. Акыркы кезде Кыргызстанда доллардын сомго карата курсу жогорулап жатат. Эскерте кетсек, 23 сентябрдан тарта 1 доллардын наркы 80 сомго чейин көтөрүлдү. Билим берүү жана эли министрлигине карата калктын ишеним индекси 37,3%га көтөрүлдү. Мындай маалыматты аталган мекеменин басма сөз кызматы таратты. Элдин ишеними 7%га жогорулап, 2020 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы менен министрликтер арасында билим берүү министрлиги 3-чү орунга чыкты. 2019 жылы министрлик калктын ишеним индекси боюнча акыркы 8 жылдагы эң жогорку көрсөткүчүн көрсөтүп, министрликтер арасында 7-чи орундан 4-чү орунга көтөрүлгөн. Улуттук статистика комитети 2012 жылдан тарта 3,5 миңден ашык жаранды сурамжылоонун негизинде калктын ишеним индексин түзөт. Жарандардын жоопторунун негизинде мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн, алардын сапатын, жарандар менен өз ара кызматташуусун аныкташат. Калктын ишеним индекси 3 негизден турат. Жарандын мамлекетке болгон жеке ишеними, элдин аткаруу бийлигиндеги коррупциянын деңгээли жөнүндө жеке түшүнүгү, бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн жумуштун сапатына жараша баалоосу.
Бишкек күчтүү шаарлардын түйүнүнө кошулду. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Муниципалитет коопсуздук боюнча глобалдык борбордон ушул түйүнгө кошулуу боюнча чакыруу алган. Борбор 2018 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында түзүлгөн. Бул мэрлердин, губернаторлордун жана жергиликтүү практиктердин биринчи глобалдык түйүнү болуп саналат. Анын максаты социалдык биримдик, туруктуулукту түзүү жана зомбулукка, экстремизмге каршы күрөшүү. Учурда түйүнгө 140 шаар менен муниципалитет кирет. Маалыматка караганда, катышуучу шаарларга жергиликтүү жамааттардын укугун коргогон стратегиялык программаларды түзүүгө колдоо көрсөтүлөт. Москвада Кыргызстандын мигранттары түзгөн Аян Ышкоздор театры көрүүчүлөргө алгачкы спектаклин тартуулады. Бул тууралуу театрдын негиздөөчүсү Айнаш Козубаева билдирди. Анын айтымында, кыргыз жана орус тилиндеги спектакль Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын негизинде даярдалып, Москванын Яблоко жаштар театрында коюлду. Козубаева белгилегендей, спектакльди коюуга Яблоко театрынын жетекчиси жардам берген. Ал кыргыз мигранттарына ишемби күнү спектакльдарга кирүү үчүн акысыз билет алып берип турган. Андан кийин мастер-класстарды өткөргөн. Топту бир нече ай бою белгилүү актер Садыр Сагынбаев жетектеп, балдарга театрдын чеберчиликтерин үйрөткөн. Биздин актерлор Яблоко театрынын жетекчиси менен былтыр октябрда таанышкан. Ал Кыямат спектаклин биргелешип коюуну сунуш кылды. Себеби убагында Чыңгыз Айтматовдун жакын досу болуптур. Ошондой эле жазуучунун көзү тирүү кезинде Кыямат спектакли биринчи жолу Москвада Вячеслав Спецевцевдин жетекчилиги астында коюлган экен. Бул 20 жыл мурун болуптур. Учурда театрда 8 актер эмгектенерин айтты. Мигранттар негизги жумушунан кийин кечинде чыгармачылыкка убакыт табышат. Репетиция ар кайсы жакта. Анын ичинде Козубаеванын батиринде дагы болгон. Кыямат спектаклине 200 киши келди. Негизи зал 400 кишини батырат. Бирок пандемияга байланыштуу адамдар жакын отурбашы керек болчу. Мындайча айтканда, орундун бардыгы толду деп билдирди Козубаева. Бишкек шаарында алдамчылыкка шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Апрель айынын соңунда шектүү жаран таанышынан Honda Aria унаасын ижарага алган. Бирок кийин унааны кайра кайтарбай ээсинен качып жүргөн. Жабырлануучу 19 августта милицияга кайрылган. Аталган факты жазык кодексинин 204 беренеси менен тагыраагы алдамчылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Номер 3 шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери шектүүнүн изине түшүшкөн. Аны кумар оюндары уюштурулган жайдан кармашкан. Ал СИЗО 1 мекемесине 2 айга камалды. Тергөө кызматынын маалыматы боюнча шектүү башка бирөөнүн унаасын сатып жиберип, акчасын кумар ойноочу жайдагы автоматтарга уттуруп жиберген. Сатылып кеткен автоунаа табылды. Ошондой эле шектүүнүн ушундай 7 кылмышка тиешеси бар экендиги белгилүү болду. Милиция шектүү тууралуу маалыматы бар же андан жабар тарткандар болсо, төмөндөгү телефон номерлары же болбосо 102 кызматы аркылуу байланышууну суранат. Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз жол менен кирүүгө аракет кылган жаш кыз Манас аэропортунан кармалды. Стамбул-Бишкек каттамы менен келген жүргүнчүнү чек арачылар текшеришкен. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстандын жараны чек арачыларга көрсөткөн паспортундагы маалыматтар туура эместиги аныкталган. Ал иликтөө иштерин улантуу үчүн УКМКнын аймактагы кызматкерлерине берилди. Нью-Йорктун Бруклин шаарында Zio Art аттуу өзбек мектеби ишин баштады. Мектептин расмий ачылышы ушул жылдын 19 сентябрында өттү. Өзбекстандын тышкы иштери министрлигинин маалыматына караганда, мектеп өлкөнүн Нью-Йорктогу башкы консулдугу жана Махалла УСА диаспорасы менен биргеликте ачылган. Анда өзбек тили жана адабияты, этика, сүрөт, шахмат, математика боюнча сабактар окутулат. Окутуу ишемби жана жекшемби күндөрү болот. Анда атайын квалификацияланган мугалимдер өзбек тилинде сабак берет. Өзбекстан бийлигинин тапшырмасы менен консулдук өзбек мектебинин китепкана фондуна китептерди жана адабияттарды бергендиги маалымдалат. Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев Чүй облусундагы Аламүнүн районунун Васильевка айылынын тургундары менен жолукту. Анда шайлоочуларга партиянын эл үчүн деп аталган программасы тартууланды. Мындан тышкары талапкерлер жергиликтүү тургундардын тилектерин дагы угушту.
Чүй облусунун Ала Мүнүн районуна караштуу Васильевка виноградный айылдары Борборубуздан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бирок бул жерде республиканын эң алыскы айылдарынан кем эмес көйгөйлөр бар. Биринчи кезекте тургундарды сапаттуу медициналык жардамдын жоктугу тынчсыздандырат. Амбулатория жана төрөт үйлөрү жок дешет алар. Кыргызстан партиясынын талапкеринин айтымында жергиликтүү мектептерде дагы бир канча көйгөйлөр бар. Аймакта эл көп. Бир мындай участковая больница куруп берсеңер, салып берсеңер, мамлекет тарабынан штаты гинекологов открыть, то есть какие-то родильные палаты открыть деп ушундай көйгөйлүү вопросторду берип атышат. Белгилей кетсек, бул айылдарда кыргыздардан тышкары тажиктер, өзбектер, казактар, орустар, дәргиндер жана башка улуттун өкүлдөрү жашайт. Акыркы 20 жылда Тажикстандагы этникалык кыргыздар ушул аймакка көчүп келип, калктын саны көбөйгөн. Көптөгөн жылдар бою алар жарандык жана өздүк документтерди алууда кыйынчылыктарга дуушар болгон. Кыргызстан партиясынын колдоп атканыбыздын себеби жанагы Абдыкалык Махмарунов деген врач, биздин доктор, өзү да аябай ушул эмеге татыктуу болуп калды азыр. Билими да, анан иш деген иши да бардыгын биз мындай таразыга салып көрдүк. Ушунчалык кадр бизде чыга элек болчу. 22 сентябрда Васильевка айылынын тургундары менен Кыргызстан партиясынын лидери жолукту. Врачтардын айлык акысын жогорулатуу эл үчүн программасынын маанилүү бөлүгү. Мындан тышкары Кыргызстан биринчи кезекте өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган кадамдарды жасайт. Ошондой эле лидер Кыргызстан партиясынын катарында тажрыйбалуу саясатчылардан тышкары өз күчү менен ишканаларды ачып, 5000ден ашуун жарандарды жумуш менен камсыз кылган ишкерлер бар экендигин баса белгиледи. Бирок бир дагы партия бизде болуп жумуш орун түзгөн жок. Кыргызстан партиясы мына Чүй областында эле жок эле дегенде 5000 жумуш орун түздү. 5000 жумуш орун деген бул 5000 үй бүлө Россияга, Казакстанга барып жумуш издебей, мына өз жеринде эмгектенип үй бүлөсүн багып келатат. Мамлекетибизди өнүктүргөнгө, экономиканы көтөргөнгө, элибиздин татыктуу жашоосун көтөргөнгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Аны биз сөзүбүздү беребиз, болгон аракетибизди, күчүбүздү, билимибизди аябайбыз. Андан кийин Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкерлердин жолугушуулары Чүй облусунун Москва районунда уланды. Алдыда 25 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.